Эфирде Кабарлар маалымат программасынын кечки топтому. Студияда кызматта мен Дөөлөт Канатбеков. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсуна назар салыңыздар. Орус президенти Владимир Путин 2000-жылдан бери алгачкы жолу мамлекеттик иш сапары менен Кыргызстанга келди. 2020-жыл Кыргызстанда Орусия менен кызматташуу жылы деп жарыяланат. Ошто Акмөр жатаканасынын 83 жашоочусун соттун чечими менен чыгаруу аракетине маянап чыкпады. 10 жылдан берки жатакана талашына качан чекит коюлат? Өзгөндө эл өз киндигин өзү кесе баштады. Таза сууга муктаж болгон Чаңгет айылынын тургундары каражат топтоп таза суу чыгарып алышты. Арабандык дыйкандар күнөзкана иштетүүнү жолго коюшту. Райондо ушул тапта 200гө жакын күнөзкана төптөлдү. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин бүгүн 28 мартта мамлекеттик визити менен Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинди Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Андан ары расмий жолугушуу Аземи Аларша мамлекеттик резиденциясында болду. Мамлекеттик резиденциядагы расмий жолугушууда эки өлкөнүн гимндери жаңырып, мамлекеттик желектер эленди. Мамлекет башчылары Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясынын ардактуу кароолу менен учурашып, расмий делегациянын мүчөлөрү менен таанышышты. Андан кийин Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин бүгүн 28 мартка чакан курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Президент Сооронбай Жээнбеков россиялык кесиптеши менен жылуу учурашты жана Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келген үчүн ага ыраазычылык билдирди. Кыргызстанда сизди ак ниет дос жана ишенимдүү өнөктөш катары билишет жана баалашат. Сиз менен жана россиялык досторубуз менен жолукканыбызга ар дайым кубанычтабыз. Россия биздин жакын, ишенимдүү союздашыбыз жана маанилүү узак мөөнөттүк стратегиялык өнөктөшүбүз. Россия Федерациясы менен мамилелерибизди дайыма жогору баалайбыз жана барктайбыз. Сиздин жеке колдооңуз менен биздин эки өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташтык сапаттык жаңы деңгээлге чыкты деп деди Сооронбай Жээнбеков. Ал эми президент Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келүүгө чакырган үчүн президент Сооронбай Жээнбековго ыраазычылык билдирди жана жакында болгон жолугушууну эске салды. Биз анда маселелерди талкуулаганбыз, азыр ошол сөзүбүздү улантып жатканыбыз жагымдуу көрүнүш. Кыргызстан биздин ишенимдүү жана стратегиялык өнөктөшүбүз. Сиздин аракетиңиз менен Кыргызстан тынч, туруктуу турганын жана ал социалдык экономикалык мүнөздөгү маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк берип жатканын өзгөчө белгилеп кетем, деди Владимир Путин. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин бүгүн 28 мартта сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кызматташтык боюнча 16 документке кол койду. 2020 жыл Кыргызстанда Орусия менен кызматташуу жылы деп жарыяланат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Орусиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапары менен келгенде билдирди. Маалыматка ылайык, эмдиги жылы эки өлкөдө мамлекеттер ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктүн бардык багыттарына арналган бир катар иш-чаралар өтөт. Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга дээрлик 19 жылдан кийинки жасаган расмий иш сапарына байланыштуу бир катар маселелер боюнча позицияларды аныктап алуу демилгелери көтөрүлдү. Алардын катарында Орусия кызыгып келген кен байлыктар, ошол эле жогорку нарын газ каскады, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруудагы каршылыгы сыяктуу маселелер элдин назарына түштү. Бирок булар Орусиядан такыр эле көп кол үзүү дегенди билдирбейт. Анткени Кыргызстандын миллионго жакын жараны ал жакта иштеп, миллиарддаган сом каражаттарды салып жатканын эске алганда, Орусия менен стратегиялык өнөктөштүктү жакшы нукталантуу керектиги дагы көңүл сыртында калган жок. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар деген макам менен 2000-жылы келген болчу. Бирок ал ШКО, ЖКК сыяктуу эл аралык уюмдардын саммиттери учурунда келип жүргөн. Ошентип Путин 19 жылдан кийин расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Анын сапары 2 ай башта жарыяланып, даярдык иштери кызуу көрүлгөн. Ошол аралыкта Орусия Кыргызстандын төштүгүнө аскердик 6-чы базасын курат деген маалыматтар көптөгөн талкууга жем таштаган. Эсиңиздерде болсо, Кыргызстанда Орусиянын 5 аскердик базасы бар.
Алардын эң чоңу Канттагы аскер аба базасы, Ысык көлдүн Койсары жана Кара Болоң аймагындагы сыноо полигондору, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлуу суудагы сейсмикалык борбор. Бирок мурда маалымдалгандай, бул жолу түштүктө дагы аскердик база ачуу боюнча сүйлөшүү жүргөн жок. Ошентип Путиндин келишими менен Кыргызстан тарап Орусия менен бир топ маселелерди тактап алуусу керектиги боюнча маселелер көтөрүлдү. Алардын негизгилери Жогорку Нарын КЭС каскады, Орус тарап кызыгып келген кен байлыктар жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууга каршы болуп келүүсү. Эми баягы кошуна болгондон кийин достук мамилесин абдан туура биз түзүшүбүз керек достук мамилелерди. Бирок ошол көтөрүлө турган маселелер бизге таптакыр туура эмес болуп атат да. Мисалы үчүн Кыргыз темир жолун биз сөзсүз түрдө Россияга сатпашыбыз керек. Экинчиси, Россиянын базасы үстү курулбаш керек. Анан кийин ушул жанакы Жогорку Каскад ГЭСтерди биз немеге Россияга дагы бербешибиз керек да, себеп дегенде буларда андай тажрыйба жок, жакшы тажрыйбачы. Булар Орусиядан такыр эле кол үзүү дегенге жатпайт. Анткени Кыргызстандын миллионго жакын жараны ал жакта иштеп, миллиарддаган сом каражаттарды жөнөтүп жатканын эске алганда, Орусия менен стратегиялык өнөктөштүктү жакшы нукта улантуу керектиги да көңүл сыртында калган жок. Соода саттык, ички сырткы миграция, түрдүү кызматташуу жагынан биз Россия менен эң тыгыз байланышта жакшы мамиледе болгон дос мамлекеттер катарында болушубуз керек. Россиядан бүгүнкү күндө биздин миллионго жакын мигранттарыбыз иштеп атат. Кыргызстандан өндүрүлгөн продукциялар Россияга экспорттолуп атат. Ошондуктан биздин Кыргыз мамлекети Россия менен саясий экономикалык өнөктөштүк жактан мындан нары дагы тыгыз кызматташыш керек. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эл аралык дипломатияны башка мамлекеттер менен жакшыртуунун үстүндө аракет кылганы менен Орусияны колдон чыгарбоо аракетин көрүп келгени дагы деле байкалат. Бул советтик заманда жашаган кыргызстандыктарга ыңгайлуу көрүнүш. Анткени менен Кытай, Америка, Европа сыяктуу чоң державалар, Борбор Азия мамлекеттери Орусияга ыктаганын жакшы билишет. Афганистан жактан жанагы ИСИСтен көп коркунучтар бар. Ошон үчүн Россия менен биз Кыргызстан стратегический партнер болгондон кийин менимче будан кийинки биздин мамилелерибиз Россия менен тыгыз болуш керек. Эми Европагабы, нары Кытайгабы биздин эч кандай Кытайга караганда Россия менен анча жылдан бери чогуу чечип келаткандан кийин менимче ойлойм бизге азыркы эң Кыргызстан үчүн эң негизги партнер ушул региондо Россия болуш керек. Буга чейин Кыргызстан менен Орусиянын президенттери 30дай документке кол коеру кабарланып жаткан, бирок 17 багыт боюнча кызматташууга жетишилди. Алардын орчундуусу Канттагы аскердик базанын макамы өзгөрүп, ижара акысынын дээрлиги $300 000 көтөрүлүшү болду. Андан сырткары жаратылыш ресурстарын иштетүү үчүн жер үй алтын кенине алдыдагы 20 жыл ичинде $600 million инвестиция салуу, Орусия Кыргызстандын бюджетин колдоо максатында $30 million бөлгөнү сыяктуу бир катар келишимдерге кол коюлду. Асанбек Каракозиев, Арстан Алмазбек уулу, Ынтымак. Оштог Акмөр жатаканасындагы мыйзамдуу ээси жана ал жердеги жашоочулар 2008 жылдан бери талашып келишет. Ошол күндөн тартып ал жердеги 83 батирдин тургундарын чыгарып салуу аракети көрүлүп келет. Бүгүн дагы соттун чечимин аткарып, жашоочуларды чыгаруу аракети көрүлдү. Уландысы кийинки сюжетте. Ош шаарындагы Акмөр жатаканасында тартышуу дээрлик 10 жылдан бери уланып келет. 400 жашоочу жана Ибайдилла Бидинов аттуу жаран соттошуп отуруп, жыйынтыгында жеңип чыккан. Ал эми соттун чечими боюнча бүгүн аталган жайды мыйзамдуу ээсине бошотуп берүү керек эле. Бирок жатаканада 19 жылдан бери жашап келаткандар соттун бул чечимине каршы. Бул 4 кабаттуу жайды 2000 жылдан бери жашап жаткан тургундар тамын жаап, суу жана канализация тартышкан. Ал эми Бидинов алып койсо көчөдө калабыз деп кабатырланган жашоочулардын көпчүлүгү оорукчан болуп калганын айтышат. Ошондой эле алар бийлик өкүлдөрү көңүл бурбай жаткандан нааразы. Кимге кайрылып, кимге үйүнүбүздү уктурабыз, Канча жылдан бери видеолордо чыгып атат. 120 депутатты күтүп атабыз, биз ушу келип бизден кабар алып, биздин көйгөйүбүздү бир чечип карап койсо болбой олар, Неге биздин үнүбүз ушунча жылдан бери ал жака жетпейт? Урматтуу президент, сизден кайрылабыз. Мына ушу бизди көргөн болсоңуз, биздин көйгөйүбүздү чечип, ушу депутаттар менен бөлүшүп, биздин укугубузду коргоп бериңизчи.
Жатакана жибек чыгаруучу текстилшик ачык акционердик коомуна таандык санаторий болгон. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин текстил ишканасында иштеген 83 үй бүлө ага кирип отурукташып калган. Бирок алар жолдонмонун негизинде жашап келишкен. Кийинчерээк ачык акционердик коомдун карызына байланыштуу мүлк катары жатакана камакка алынат. Андан кийин 2008-жылы аукцион аркылуу сатыкка коюлуп, 4 миллион 762 миң сомго Ибайдилла Бидинов аттуу жаран сатып алат. Бирок ошол учурда аукцион тууралуу жашоочулардын кабары болгон эмес. Бизге даже айткан, майли келишимге келгиле, мен жөн эле мени коюп койгон, менин бир ишими бүтүрүп берген үчүн мен турам бу жерде. Бунун менин үстүмдө 4 бар деген, ошо 4 чыксын бизге, келсин эгер эмне кыла турган болсо. Ошо кеткен акчасын биз төлөп берели деп. Алса алсын бизден эмнени акчасыны. Biz sat dese satıp alabız oşa 4 milyon 700 mingine. Özü 1.700 milyonga satılgan bu bizde adamları menen koşa satkan. Koro alsan koyun çıkarttırıp korosunu alasın. Koyun koşa satıp albaysın. Bizge aksiyonga hem katıştırmay turup satıp alıp bizni kakşatıp otat. Bizde hiç kim ukpayt. 2 gün murda жатакананын жарыктыгын өчүрүп коюшкан. Ошондуктан күнүмдүк оокаттарын эшикте казан асып жасоого аргасыз. Светибизди өчүрүп коюшту. Geçen ele mına 5 gün olgan jak bir neme uşu biseleneni uğup davleni alıp jıgılıp öldü. Men bolsa geçe temer ozumurdum süylebey kalıp mına geçe uğup bançadan çıktım. 83 үй бүлөгө 28 март күнү жатакананы бошотуп коюу, болбосо күч менен чыгарабыз деп билдирме келген. Жашоочулар кирмелердин эшигин тозуп, үйлөрүн бошотпой турганын айтышат. Ал эми Бидинов журналисттер менен болгон маегинде Акмөр жатаканасынын мыйзамдуу ээси экенин жана мындагы жашоочуларга бошотуп коюуга убакыт берип келгенин айтат. Ошол убакта мен келип көргөн эмесмин, бирок бул жерде мыйзамсыз жашагандар бар деп мен алган. Ал жерде любой убакта чыгарсаңыз болот деген. Мен ошого ишенип, анан мен ошо сотак салсам менен анан кийин чыгарабыз деген. Өзүбүздө ошо менен соттун чечими боюнча чыгарат деген. Булар менен келишимге келише албадык биз. Булар анда кылабыз, мында кылабыз деген маселен булар ипотека анын. Азыр кайсыл банкта доходу жок адамга менен ал эмес мен барсам деле же кайсы бир социальный адам барганда деле икир-чикирин бар жогун өзүңөр билесиңер бүт бардыгын болот. Анан барса эле бери кое турган менен жок. Ошентип жашоочулар жана Бидинов талашып тартышып отуруп акыры бир чечимге келишип, дагы 10 күндүн ичинде сүйлөшүү жүргүзбөй болушту. Эгерде эки тараптын пикири келишсе, жашоочулар сатып алат же бул тартыш мындан ары да улана берет. Бирок эки тарапка тең бирдей чечим чыгаруу аракети көрүлүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Баткенде Кыргыз элинин ассамблеясынын 25 жылдык мааракесине карата конференция өткөрүлдү. Ага коңшулаш Өзбекстан жана Тажикстандан коноктор келишти. Конференцияга облустагы ар улуттун диаспораларынын өкүлдөрү дагы катышышты. Жыйында облустагы ар улуттун салт саналары, үрп-адаты, тили маданиятына урматсыз менен мамиле жасалып жаткандыгы айтылды. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттик өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте 5 жыл ичинде 17 иш-чара өткөргөндүгүн эскерилип, бул албетте улуттар аралык ынтымакты чыңдоого, этностор аралык мамилелерди бекемдөөгө арналган. Эске салсак, өлкөдө 80ден ашуун улуттун өкүлү жашайт, ал эми Баткен облусунда 60тан ашуун улуттун өкүлдөрү бар. Жакшы активдүү катышып келебиз. Мен өзүм тажик улутуданмын. Бирок Кыргызстан жергесинде туулганмын. Ушул мекенде жашаймын. Ошондуктан ошол Кыргызстанда жашаганымдан аябай сыймыктанам. Кыргыз өлкөсүнүн быйылкы республикалык олимпиадасына 318 окуучу катышат. Бул тууралуу өлкөнүн билим берүү жана элим министрлиги бүгүн кабарлады. Маалыматка ылайык, 30-31 мартта баш калаада өтүүчү республикалык олимпиадага облустук жана Бишкек ош шаардык олимпиадаларынан жеңүүчү аталган 318 окуучу төмөнкү сабактар боюнча сынашат. Кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили, информатика, математика, физика, химия, биология, география, тарых. Олимпиада 3 окуу жайдын имаратында химия жана биология сабактар боюнча Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик окуу жайынын башкы корпусунда, ал эми информатика сабагы боюнча Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинде калган сабактары профессор Молдакулов атындагы номер 5 улуттук компьютердик гимназиясында өтөт. Олимпиаданын жүрүшү түз эфирде чагылдырылып турат.
Өзгөндүн Чаңгет айылын жашоочулары өз күчү менен короо жайларына таза суу тартышты. Аталган айыл тоолуу болгондуктан бир нече булак бар. Жергиликтүүлөр ошол булактардын суусун жыйнап, эч кандай насостун жардамысыз эле түтүктөрдөн суу чыгарышты. Бирок айылдагы таза суу көйгөйү муну менен толук чечилди деп айтууга болбойт. Анткени булактардан кайсыл бир мезгилде суу чыкпай калышы мүмкүн. Мында сыркары каражаты жок айрым жашоочулар дале дарыянын суусун пайдаланууга аргас болушуда. Теманы кабарчыбыз улантат. Гүлмира Сулайманованын Чаңгетке келин болуп келгенине 30 жылдан ашкан. Бул мезгил аралыгында таза суунун жоктугунан бир топ эле кыйынчылык тартканын айтат. Анткени үйүнөн бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан дарыядан кум менен ылай аралашкан сууну ташып келип, күнүмдүк тиричиликке пайдаланчу. Сайдан алыс жашаган үйлөрдөгү айрыкча жаш балалуу келиндер бакандап ташышчу эле, эшек менен плактап ташычу элек да. Анан жамгырлуу күндөрү айрыкча ылай сууну алып келип алып тундуруп иччү элек. Мейман келип калса ылай сууну тундуруп берчү элек. Кирлерибизге дагы ошо ылай суу менен тундуруп жугучу элек да. Сулайманованын короосундагыдай суу түтүктөр айылдын дээрлик 90% орнотулган. Анын баарын жергиликтүүлөр өз каражаты менен ишке ашырышты. Тагыраагы ар бир кожолук 10 миңден 20 миң сомго чейин акча жыйнаган. Эл өзүнүн көйгөйүн өзү чечип, мамлекеттен андай мындай жардамдарды күтүшкө туура келбей калды. Анан элдер чогулуп, өзүбүз маслихат кылдык. Ушу жогору жактагы булактарыбыз бар, ушуну чогултуп, кандайдыр бир деңгээлде. Азыр мына ал жакта бир 30-40 тонналык өзүбүз объем жасаганбыз суу кампа. Ошондой жасап алып, 90% элди таза суу менен камсыз кылды, убактылуу болсо дагы. Өз каражатына таза суу чыгарган элеттиктер эч кимге акы төлөшпөйт. Болгону кээде суу кампаларды тазалап, оңдоп түзөө үчүн гана акча жыйнап турушат. Былай болду, ана болду деген жок. Керек учурда санэпстанциядан барып хлор алып келебиз дагы, ошол күндөрү суу алышты токтотобуз, башта запас алып алып, барып хлорлоп, анан 3 күн болсо 3 күн күтөбүз да 3 күндөн кийин кайта пайдалана беребиз. Чаңгет айыл аймагынын башчысы Максаталы Ниязов элдин өз күчү менен таза суу тартып келгенин растады. Ал муну көйгөйдү убактылуу гана чечүү деп баалады. Ал эми аймакты толук кандуу, үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу боюнча өкмөткө кайрылуу болуп, ал колдоо тапканын билдирди. Таза суу боюнча программабыз өткөн. Мен кечээ министрликке барып кат жолдогондо жообу келди. Бул Чаңгет айыл өкмөтүндө 2 айылга 24 миллион акча каралды деп Кытай инвесторлору кылат деп мага жооп келди. Биз текшерткенде ушул азыркы убактылуу булагыбыз калктын саны көбөйгөн сайын камсыз кылбай калат экен да. Ал эртең дагы 1-2 жылдан да көбөйүшү мүмкүн, азайышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр убактылуу биз таза суу менен камсыз болуп турабыз айыл. Тоолуу Чаңгет айыл аймагында 5000ге чукул калк жашайт. Азыркы тапта алардын 90%га жакыны убактылуу таза суу менен камсыз болду. Ауылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Өзгөн району. Араванда күнөсканада өстүрүлгөн помидорлор быша баштады. Алгачкы түшүмдөрүн дыйкандар апрель айынан башынан тарта сатууга чыгарышат. Акыркы 3 жылдан бери Араванда күнөсканага жашылча эгүү жолго коюлду. Ушул тапта район боюнча 200га жакын күнөсканалар бар. Жыл ичинде дыйкандар күнөсканалардан 2 рет жашылча эгип түшүм алганы үлгүрүшөт. Күнөсканадан түшкөн киреше жана келечекте Араван районундагы жашылча жемиштер экспортко чыгышы мүмкүнбү? Махбурат Алибаева айтып берет. Абыт Моминов 3 жылдан бери күнөсканага помидор эгүү өстүрөт. Алгач 8 сотык жерине күнөскана жайгаштырган болсо, 1 жылдан кийин алган түшүмүнө карап күнөскананын аянтын 20 сотыкка чейин жеткирди. Азыркы убакта дыйкандын помидорлорунун алды бышып базарга даяр. Апрель айынан баштап сатууга чыгарууну көздөгөн дыйкан быйыл да түшүмдү мол алууну көздөдү. Консультация алдым, сурап суруштурдум. Быйыл да түшүмдү көп алам деп ниет кылдым. Жылдан жылга көп түшүм алып жатам. Былтыркы жылы бир аз зыянкечтерге каршы күрөш албай калдык. Бирок баары жакшы. Жашылчаны күнөсканада өстүрүү үчүн мээнет жана баары жокко даяртыруу керек экен. Помидордон кантип мол түшүм алуу керек? Маалыматтарды интернеттен карайм. Көп турупсуздар, помидорубуз уже биттекте кызарып калды. Дыйкан былтыркы жылы мындан аз 15 сотук жеринен эле 400 миң сом киреше алган. Мээнетин кайтаруу үчүн помидорду көчөтүнөн отургузгандан баштап гүлдөп жетилгенге чейин чөбүн отоп, керектүү жер семиткичтерди убагында берүү зарыл деп белгилейт. Абыт Моминов күнөсканасынан 1 жылда 1 эмес 2 түшүм алып үлгүрөт. Температурасы
Бул помидорлор 27 декабрда келген. Туура 3 айда быша баштадым. Мен эрте үзбөйм, сабагынан бышканга чейин күтөм. Тегиз бышышына 1 жума калдым. Температура төнүп плюс 12-ден 15-ке чейин жылы болушу керек. Күндүзү полиэтиленден ысык сакталат. Ошол жетет. Араванда күнөсканалардын саны 3 жыл аралыгында көбөйгөн. Азыркы учурда 200дөн ашуун күнөсканаларда жашылча жемиштер өстүрүлөт. Эккен жашылчаларын дыйкандардын басымдуу бөлүгү ички базарга сатышат. Экспортто жолго коюу максатында алдыда Россиянын Челябинск шаарынан келген делегаттар араванда эрте жетилүүчү жашылчалар, помидор, капуста жана картошкага кардар болууга кызыктар экенин билдиришкен. Ал эми аравандагы эрте бышкан жашылчаларды экспортко чыгарууда товардык көрүнүш жолго коюлбай жатат. Талапка ылайык экспортко алуучу тараптар товардын таңгакталган көрүнүшүнө маани беришет. Ал эми дыйкандар үчүн бул кайра эле чыгашага учуруу дегенди деп билдирет айыл чарба адистери. Мөмө жемиштерин биз бүгүнкүгө чейин сатууну, аны жолго коюуну бир топ кечиктирип койдук. Биз эң керектүү болгон ушу дыйкандар өндүргөн жашылчаларды же болбосо азык-түлүктөрдү биз аны көрсөтүштү. Аны упаковка кылып, нормальный состояниеге алып келип сатышка биз көңүл бурганыбыз жок. Быйылкы жылы Кудай буйрса ошого катуу көңүл буруп атабыз. Ал боюнча помидор боюнча, картошка боюнча, мына чеснок, вообще жашылчалардын түрлөрү боюнча өзүнчө ассоциациялар түзүп, ошол ассоциациянын жетекчилери менен биргеликте ушуну сатууга катуу аракет кылып атабыз. Араван району боюнча 18950 гектар жер аянты бар. Анын ичинен 2400 гектар жер аянтка жашылча жемиштер эгилет. Быйылкы жылы Араванда жашылча жемиштерди жана пахта эгүү алдыңкы планга коюлары айтылды. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Элдин дээрлик бары дыйканчылык менен алектенген Баткендин Марказ айыл аймагында көчөт базары кызыды. Ага атайын жай каралбаса дагы чоң жолдун боюна көчөттөрүн тизип алып, сууда калгандар арбан. Айыл өкмөттөр бир жылда 2,5 миллион көчөт сатылып, 250 миллион сомдон ашуун киреше табышат. Кардарлар жалаң эле кыргыздар эле эмес, чет өлкөдөн кызыгып келип алып кеткендер дагы жыл сынап көбөйүүдө. Анткени айыл өкмөттүн чакан көчөттөрдүн сорттору башка аймактарда дагы чанда кездешет экен. Марказдыктарды Мунтип Ош Баткен Исфана жолунун боюндагы соодасы жаз алдында көчөттөн башталат. Анан күз аягына чейин мөмө жемиштин түрү мөөнөтүнө карап алмашып турат. Анткени айыл өкмөттөгү элдин дээрлик баары дыйканчылыкты өздөштүргөндөр. Анан да өзгөчөлүгү көчөттөрүнүн сапаты менен чет өлкөлөргө да белгилүү. Бул жердеги сатылып аткан көчөттөр бул Союз таркагандан бери Союз мезгилинде түзүлгөн бул плодопитойник совхозунун негизинде калган ушул азыркы Арпа Сай айылында өстүргөн көчөттөр. Ошол бул көчөттөр негизинен Кыргызстандын бардык аймактарына, андан тышкары чет жактарга Россия мамлекеттерине чейин, Орусия мамлекеттерине, Казакстан, Тажикстан мамлекеттерине чейин таркайт. Ошол жака соодагерлер келип дүң баада алып барып сатып. Көчөт өстүрүүнү колго алгандардын бири Мирлан Полотов. Ал жыл сайын өрүк жана шабдалы көчөттөрүн өстүрүп сатып, 500 000 сомго чейин киреше табат. Бул көчөттөр негизи 1,5 жыл дегенде сатыкка чыгып, ага чейин кыйыштыруу жолу менен өтүмдүү сорттору даярдалат. Бул көчөттү основной жери бар адам өстүрсө болот, бирок биздин айылда ушул көчөт боюнча 30 жылдан бери эгип заниматься кылабыз да буну. Биздин көчөт менен алектенгенибиздин себеби биздин ата-бабалар, бабалар өстүргөн. Мисалы мен чоң атам баштаганда бул чоң ата. Ошондон бери келтат. Өстүрүп келтабыз. Ошо поколение. Мен чоң атам кылган, анан биз кылтабыз. Айыл өкмөттө жыл сайын 2,5 миллион түп көчөт өстүрүлүп, орто эсеп менен 250 миллион сомдой киреше табышат. Көчөт баалары 30 сомдон 100 сомго чейин сатылып, жылдагыдан арзан бааланууда. Ал эми кардарлар арасында бир эле кыргызстандыктар эмес, чет өлкөлөрдөн келгендери да бар. Анткени мындагы көчөт сорттору башка аймактарда аз кездешет. Жолдун жайында азыр көп түрдүү, алманын бир 15 түрү бар, өрүктүн бир 10 түрү бар, шамдалынын бир 15 түрү бар. Анан курманын бир 4-5 түрү бар. Анан слива бар, сливанын бир 4 түрү бар. Ошолор сатылат. Сортуга жооп беребиз. Чыкпай калса мына үлүштөн каз берип атабыз. Сортуга жооп. Кургаган аякпай калса ордуга беребиз. Мына Жалал-Абадтан, Казакстандан көп жерден жылда көчөт жөнөтөбүз. Аймакта көчөт өстүрүү 30 жылдан бери жолго коюлуп, элдер бай тажрыйбага ээ. Бүгүнкү күндө Кадамжай районундагы 150 гектар жерге көчөттүн түрлөрү өстүрүлөт. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Кадамжай району. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабызды жыйынтыктайт. Жалаң гана жагымдуу маалыматтар менен жүз көрүшөлүк. Саламатта калыңыздар.